Биринчи эле мен эшиктин размерин алдым, эшикти кайтып алдым. Эшикте мына ушул жипти эле коюп туруп, эки босогонун эки эшиктин эки жагын ортосунун ушул жипти коюп туруп эле узундугун алдым. Андан кийин гана ушинтип токуп кете бердим. Ал эми бул жак туурасын болсо, бул жак туурасын мен эшиктин эмесине карап туруп эле өзүм каалаган узундукта жасап койдум. Сиздер дагы ошондой узундукта өзүңүздөр алсаңыздар болот. Ал эми туурасын ошол эшикке карап эле. Эч кандай метрдин кереги жок. Жиптин өзү болсо деле болот. Ошол жипти коюп туруп эле мындай кылып туруп коюп, мен сүрөтүн да чыгарып койгом. Ошол сүрөтү менен эле коюп туруп эле алып размерин алсаңыздар болот. Мынакей достор, ушундай узун коврик болгон. Ушул коврикти токконго мага 2,5 моток кетти. Бул 2,5 болгону менен моундай калың болот, прочный болот. Мына көрдүңүздөрбү? Прочный. Анан жазылып кетет дебейсиң, бузулуп калат дебейсиң, мына кайра калына келет да. Тешиктери да бар. Мынантип ачпасаң ачылбайт да. Тешиктери да аз болот. Бул жагынан деле двух сторон эки жагынан тең салып кое берсең жакшынакай болуп чыга берет. Кантип баштайбыз? Мынакей. Биз плеттерди жапканда кантип чыгарат элек билесиздерби? Мындай кылып туруп биринин аркасынан бирин чыгарып кете берет элек, эч кандай кыйындыгы жок. Мына петляны алабыз, мынанын ичинен алып кайра чыгабыз. Ушундай кылып каалаган узундукта болсо, мисалы мына жерден ушунчалык болсо, эки босогонун ортосу ушунчалык жип болгон болсо, мына жерден белгилеп аласыз дагы. Анан бул жагынан өткөрүп кете бересиз. Ушинтип аягына чейин өткөрүп аласыз. Мынакей достор, мен ушул өзүм тандап алган жипке чейин ушунча узундукта кылып токудум. Кыйла эле узун болду. Мынакей эми кандай кылабыз? Мына эки петля турат да, мына өрүлгөн чачтай болуп, мындай петлялар турат. Эми биз мына петлядан чыкты, буну уже өткөрбөйбүз. Мына петлядан, мына жарым петлядан кайра мынарды алып чыгабыз. Рабочий ниттен мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып ар бир жарым петлядан бирден петля алып чыгабыз. Ушундай кылып эле алып чыга беребиз. Аягына чейин ушинтип алып чыгып алалы. Андан кийин сиздерге жолугам. Мынакей достор, мен аягына чейин чыгарып алдым. Аягы ушу менен бүттү. Эми башына кайтабыз. Башында эми кантип бүтүрөбүз? Мына жактан эле азыр кайра жаап кеткендей кылып, ушинтип жаап кетебиз. Мынакей достор, аягына чейин бүтүп калдык. Мына эң акыркысын чыгардым. Эми ушул жерге келгенде эң акыркысын чыгарып бүттүк. Бул жагы бүттү, бул жагы бүттү. Эми ушул жерде кандай кылабыз? Мына жерде дагы бир петляны жөн гана мына петлядан алып чыгып коебуз. Көрдүңүздөрбү? Ошондо бул жакка ашат да, мындай болуп. Эми кайра бул жагынан чыгарып кете беребиз. Бул жагына келгенде дагы, бул жагына акыркысына келгенде дагы кодум эле мына жерден дагы бир петля алабыз. Мына жерден алгандай кылып. Анткени мындай кылып жапканда мына жагы мындай болуп чыгып калат. Ушу красивыйраак болот. Эгерде мына петляны албай туруп, жөн гана кайра аркасына токуп кете берсек, мына жер мындай тартылып калат, мындай болупчу. Ошондуктан бир петляны ачыкча алып, кайра жаап кетебиз ушундай кылып. Көрдүңүздөрбү? Мынакей достор, мен акырына чейин мынтип чыгарып алдым. Анан кайра бул жагынан уже жаап кетип атамын. Бул дагы акырына жетейин деп калды. Ушул жактан жеткирейин. Чыгарып алдык. Көрдүңүздөрбү? Ушундай узун болду. Мына жерден эми колдун моундай кылыш үчүн биз мына жактан бардыгыбызды чыгара алганбыз. Эми рабочий ниттен дагы бир нить алабыз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Эми бул жакка кайтканда мына жер дөмбөк болуп ушундай болуп калат. Биз ушинтип 5-6 же мына жип төгөнгүчү токуп алалы. Андан кийин кантип башка түстү кошуп токуп кеткенди көргөзөм. Мынакей достор, жипти бүтүрүп алдым. Мынакей. Эми мына жерден бүттү, мындай жип калган. Бул кийинки жип, түз кошуп атабыз. Мына жерде эгерде мына жерден кошпой, жарымы башка болуп калбасын, мына дал меникиндей болсун, мындай гладкий кетсин, гладкий кошулсун десеңиздер, мына жипти мына жактан кыркып коесуздар. Анан бул жагынан баштап кетсеңиздер болот. Мен азыр көргөзөм кантип баштап кетишти. Бул жерде эч кандай эменин кереги жок, кыйынчылыгы жок. Жөн гана мына жерден токтогон болсок, мына жакта жип калдыбы? Эми кийинкисинен эле ушул фиолетовый жипти алып чыгабыз, мисалы. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Дал ушинтип эле башка жактардан деле ушинтип кайра эме кылсаңыздар боло берет. Мына ушундай кылып кете беребиз.
мына көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле түз кошулуп калат. Мынакей, азыр жаап көрөлү кандай болот экенин. Токо ичинен жипти алып чыкканча эле кайра токуп кете берсеңиз да болот. Көрдүңүздөрбү? Өзүнчө башкача болуп калды. Мына ал жактан дагы ушул жипти, көк жипти кыркып салып, анан фиолетовый жиптен баштасаңыздар дагы болот. Менде көк жип ушул жерден төгүнгөн үчүн мен ушул жерден улап кете бердим. Түз кош ушундай эле. Эми аркасын карайбыз. Аркасы мына жерден мындай болуп, аркасында өзгөчө бир түс болду да. Эми мына көк менен фиолетовый жиптен эки куйругун алабыз дагы. Мондай кылып туруп, катуу байлап койсок, мына көрдүңүздөрбү, ичине кирип кетет. Ушундай кылып туруп катуу байлап коебуз. Байлап коюп туруп, мына ашча жипти, мына жип куйруктарын кыркып алып салсак болот. Же болбосо ушул эле жиптерди мындай ичине киргизип койсоңуздар да болот. Бирок мына жерден бекитилген, байланган жерден катуу тартып туруп, мына эки жерден кыркып койсоңуздар боло берет. Билинбей бул астында калып кетет да. Билинбей калат. Ийне жип менен дагы тийип койсоңуздар билинбей калат. Мынакей достор, мен ушул жибин бүткүчөктү мен өзүм ашкан жиптер менен токуп көргөзүп атам. Ушул эң акыркысы мына учу. Эгерде ушул жагы болуп, мына жагы мындай куйругу жок, бирок мындай узун болсо, мен кыркып койдум бул жагын. Неге дегенде, мындай кылсам бул жагына ортосуна жетет экен да, бул жагына жетпей калат экен. Ошон үчүн мына жерден кыркып алдым. Бир петляны жандырып ийдим мына жерден. Анан бул жагын жөн гана кыркып алып койдум. Эми мына петля менен жабабыз. Мына петляны мына петлядан мына узун куйрукту алып киребиз дагы алып чыгабыз. Көрдүңүздөрбү? Эми ушуну эле мына кычыктарга, мындай ачык болгон жерлерге киргизип бекитип коебуз. Мынакей. Ошо билинбей калат мунун кирип чыкканды эле. Эми мына жерден чыкты. Ушул жерден ийне жип менен алып катуу бекитип койсоңуздар болот. Же болбосо ушул бойдон эле калтырып койсоңуздар болот. Мындай болуп билинбейт. Мен өзүмдүн даяр ковригимден көргөзөйүн. Мына жерден көрдүңүздөрбү, мен кайсыл жагынан бекиткеним билинбейт да. Мына кара жагынча көрүнбөсө дагы мына мен ушул жактан бүтүргөнмүн, бирок кайсыл жер экенин билинбейт. Көрдүңүздөрбү? Бышык мындай катуу тарсаң дагы ордуна келет да, мындай кылганда дагы. Узарат. Мындай кылып тарсаңыздар болот. Бул өзү узун. Кудум эле мен азыр мына эмеде көргөзгөндөй кылып эле көрүп, ушундай кылып токсаңыздар болот. Мына ашкан жиптерди кыркып койсоңуздар болот. Эми мен ушул образец кылып көргөздүм сиздерге, узундугун, анан мына жагын калыңдыгын өзүңүздөр тандайсыздар. Сиздер дагы ушундай токуңуздар. Буюрса ушул менин фирменный ковригим болуп калсын. Жакшы үйрөнүп алыңыздар.